Саламатсыздарбы? Бүгүнкү статусубуздун кезектеги коногу кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, кинорежиссер, документалист Асанкожо Айтикеев агайыбызды чакырабыз. Ассаламу алейкум. Саламат. Кандайсыз агай, жакшысызбы? Жакшы. Өзүңөр кандай? Кудайга шүгүр. Акыркы жолу экөөбүз сүйлөшкөнүбүздө Бакыт байке жөнүндө, раматылык Бакыт Каракулов былтыр ушул маалда пандемияда катуу жүрүп атканда өтүп кетпеди. Ошол киши жөнүндө эскерүү фильм жасап аттым дедиңиз. Бүттүм, эфирден кеткен. Эми 27-синде бир жыл болот экен. 27-си бир жыл. Ооба, мындай күтүүсүздөн кетип калды да досубуз. Мен ушу көлдө элем өзүм дагы ооруп, анан барып күндө эле баягы карайбыз, улам тааныштар кетип атат, анан бир күнү эле Бакыт Каракулов кетти дегенде мен шок болдум да. Эми биз экөөбүз бала кезден телефильмден баштаганбыз. Чогуу иштеп, анан кийин анын чыгармачылыгына мен дайыма көз жүгүртүп, деметип жүрчү элем да, анализдеп, анан эч кимге звонить этпем, үй бүлөсүнүн телефону жок. Бир кызык болуп, анан күзгө чейин аябай кыйналып жүрдүм. Анан оюма келди, мен ушу бир 20га жакын эскерүү деген бизде ошондой формат бар да. Фильм портрети? Фильм портрет. Анан кой, Бакыт жөнүндө жазайын деп, анан материал чогултуп, сценарийин жазып, өткөндө кетти КТРдан. Эми мындай материалдарды дагы эметип, гезиттерде ушунчалык бул чыгармачылыгы ар тараптуу болуп кеткен экен да, публицистикага да эметип, анан 20 мүнөт өзүнүн форматы ошол да, 20 мүнөткө батырыш. Фильмдин хронометражы 20 мүнөт. Анан баягы өзүмдүн жүрөгүмө жакын нерселердин баарын алып, фильм тасмаларын көрсөтүп, анализдеп, себеби эми Бакыттын чыгармачылыгында Чыңгыз Төрөкуловдун темасын көп басым жасабады. Дээрлик бардык фильми ошол. Бардык фильми да. Айтматовдун чыгармалары боюнча. Баягы кийинки жана Бешик деген тасмасын да көрүп, Бекен Назаралиев менен таанышып, анан ушундай эми Бакыт жөнүндө айтабыз дегендер көп. Анын баарын айтып отурсаң 20 мүнөткө батпайт. Мен айтып атпайм, форматы 20 мүнөт. Анан мерчемди кишилерден алып жасадым. Анан баары ошондо деле айта турган оюмдун баарын батыра алган жокмун. Бакыт жөнүндө тартсаң, анда жок дегенде 1 сааттык тасма тартыш керек экен. Көп нерселер айтылбай калды, но баягы өзүмдүн жүрөгүмө жакын нерселердин баарын айтып, анализдеп, фильмдерин ошо тасмаларын тартып жүргөндө, эми чыгармачыл чөйрөдө билесиң ар кандай айтышат. Бул мындай эле тигиндей. Мен өзүмдүн көз карашым менен чыгармаларын анализдеп, анын айта турган оюн, Чыңгыз Төрөкуловдун ошол чыгармаларын кантип ошо инсценировка кылып кино жанрына өткөргөнүн, ушулардын баарын анализдеп айттым, айта турган оюн. Эми негизи көп эле киночулар, театрлар Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларына кайрылышпады. Бир учурда ушу жанагы Кыргыз кереметинин башталышы деп коебуз. Эми Кыргыз керемети деген ага чейин эле айтылган сөз болчу, бирок чындыгында Төлөм Шокеев, Шамшиев, Базаровдор чыгармалары менен бүт дүйнөгө кыргыздын ким экенин, маданиятын, салт санаасын баарын тааныштырып, ошондо анан накта Кыргыз керемети аталды. Анан мындай карап отурсам, мен байкап турмун,
Бакыт даректүү тасмаларды да тартып тур. Ооба, дарек тасмаларда иштеп жүргөн. Дарек тасмалары, андан кийинки жанагы Чыңгыз Төрөкмуштун 90 жылдыгында тарткан Айтматтын Аламы деген тасмасы мага ушунчалык таасир берди да, себеби бул жүрөгүнөн чыккан бир эмне деп коебуз, кыйкырык деп коелу, эмне дейбиз орусча, Крик души. крик души деп коет эмес. Ошондой экен, себеби Айтматты жакшы билип жүргөндүктөн. Ошол кадрлар кирди тасмага. Анан көбүнчө жанагы 4 тасмасын мындай анализдеп эметтим. Биринчи баягы Айдагы жез кемпир, экинчи баягы Куш өмүр деп коет, үчүнчүсү баягы Кылым картар бир күндөгү Маңкуртту тартпады. Мындай анализдеп карап отурсам, мурун баягы тасманы көргөндө өзүңдүн ой пикириң калат, башкаларда эле. А мындай анализдеп эме турсам, айта турган ойлору бийик дагы, терең да экен. Ошонусу менен Бакыт өзүнүн мындай чыгармачылык жүзүн, почеркин көрсөтүптүр да. Ошону анализдеп айттым. Анан эң бир жүрөктү ойткон нерсе, үй бүлөсүн кантип тартам, кандай синхрон алам, кантип сүйлөтөм деген баягы жаралуу болуп турган жүрөктөрүн козгойн деп аягында ошо үй бүлөсү келип эстелигине гүл коюп аткан сюжет менен бүтөлдүм. Ошо жеринде музыкасы дагы, эмеси дагы ушунчалык жүрөккө жете тургандай болду. Эми арба караз болсун, ушу мен таң калам биздин чиновниктерге. Мен айттым, айтып атпайм, бир 20дай эскерүү жаздым. Айттым, келгиле, ушул эле эме кетип атат, расход. Ошол эле убакыт кетип атат. Адамдарды түрүсүндө тарталы. Ошон мына Кыргызда азыр деле учубуз кур эмес, таланттар көп. Сүрөтчүлөр болобу, акындар болобу, кинематографисттер болобу, артисттер болобу. Ошолорду түрү кезинде бир эме. Мен кыйналганым дайыма эле ушул эскерүү тартканда архивдик материалдар табылбайт да. Театрга барсаң, театрда архиви жок. Киностудияга барсаң, киностудия, үйлөрүндө барсаң, эч ким өтүп кетет экенбиз деп, эч ким бир эме кылбайт экенбиз да, башка элдердей архив жазбайт экенбиз. Мен мындан кийин түшүнүп калдым, адамдын өмүрү бир кылдын эле учунда турбайбызбы мына? Ошону былтыр көрбөдүкпү? Өмүр деген. Азыр деле бүтө элек бул. Бүтө элек. Мына азыр дагы сиз экөөбүз сүйлөшүп отурган убакта дагы пандемия күчөп атат деп бүгүн маалымат чыгып атат. Асан Кожобек, мен сиздин сөзүңүзгө 100% кошулам да. Ошол эле мына сиз отурган жерде былтыр 1 жыл башта Бакыт байке отурган. Ошону айтайын деп келаткам. Ал киши экөөбүз өлбөчүдөй болуп сүйлөшкөнбүз да. Ошо бүгүнкү күндүн көйгөйү сүйлөшкөнбүз. Анан сиз азыр аябай жакшы нерсени айттыңыз. Документалист катары сиз муну менен мындай эме биринчи көйгөй да, ошо жана архивдик материалдар боюнча. Бул адамдар боюнча, анын тарых жөнүндө, мамлекеттин жанагы башынан өткөргөн окуялар жөнүндө бирдемке жасайын десең, бул вазифаны ким алыш керек болчу негизи? Бул мамлекеттин мойнундагы жүк беле, же жеке момундай сизге окшогон, мага окшогон эле чыгармачыл адамдардын немеси менен жасалчу нерсе, архив дегенимчи? Мен өткөндө Кайратка жолугуп айттым. Мен жана сөзүмдү бөлүп кетпедим. Мен сага чоң рахмат айтам. Ошол тасманы сенин передачаң менен, сенин көрсөтүүң менен баштадым. Биз Бакыт байке экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ооба. Ошол жерде бир чоң маселелерди көтөрүптүңөр. Кино жөнүндө, жакшы сүйлөшкөнбүз. жашоо жөнүндө, анан кийин
Кыргыздын тарыхы жөнүндө, бир улуттук нарк населдер жөнүндө жакшы маселелер көтөрдүңөр. Ошол мени сактап калды да. Себеби мындай иш жерде мурун бир кезде кыргыз фильм тартчу, мисалы үчүн Океевтер кино тартып атса, Шамшиев тартып атса, ошолордун баягы съемка убагындагы моменттерин тартып коюшчу да. Ошолор бар. Андан кийин эч ким мына эгемендик болгондон бери андай болбой калыптыр. Анан бир да эмесин таба албай койдум. Мындай өзү деле бир 2-3 жерде сүйлөптүр, бирок сени ошол көрсөтүүңөрдөн алган себебим ошол жерде бир көйгөйлүү маселелер, өзүнүн көз карашын, өзөктөн чыккан сөздөрдүн баары айтылып турду. Анан кийин мен ошо Кайрат менен жолукканда айттым, биз чыгармачыл адамдар ушунчалык азыр мындай ыраазы болуп атабыз сенин келгениңе. Маданият түшүнөсүң, бардык жанрын, кинону, театрды, адабиятты, морики спектакльдерди бир кездерде телевиденияда Балташкаев, Амантай Ниязалиев деген агаларыбыз бар эле. Килтейген чоң эмелерди сүрөтүп келип анан спектакльдердин баарын тартчу. Атайын. Ошо. Телепостановка сыяктуу. Эми ал биринчиден телевиденияга материал керек, экинчиден ошол спектакльдер сакталып калчу. Телевизиондук версиясы болчу да. Анан эми мен өзүмдүн эмемди жамандагандай болбойм. Мен угушумча ошол жанагы телевышкадан жаңы зданияга көчкөндө чоң рулондорго тартылчу эле, ошолорду алып келип бир подвалга коюп коюш, анан түнчүндө батарея жарылып, жана ошонун баары жараксыз болуп калыптыр. Бул жана пленка негатив. Негатив эмес, жанагы магнитный эмелер да. Магнитный немеге жарат. Чоң эмелер. Теле немелерге. Ошонун баары өлдү. Анан айттым, мына азыр деле жакшы чыгармалар чыгып атат. Артисттер, мына жашы бар, улуу муундагылар бар. Тартыш керек. Тарттырып койгула. Азыр техниканын мүмкүнчүлүгү бар да. Мурункудай жана чоң эмен сүрөттү келбей иликтебай эмелерди. Макул дешти. Анан мына азыр Алмаз Арылыкбек жөнүндө дарек тасма тартып атам. Себеби быйыл 70 жылдыгы белгиленет экен. Бул да эскерүү фильм. Бул да жок, бул даректүү тасма. 30 мүнөттүк. Көп кыйынчылыктар эмес. Же сүрөттөрүн таба албайсың, же коюлган спектакльдерден эмелер жок. Мына тияктан бияктан чогултуп эметип атам. Себеби Арылыкбеков дагы баягы магикандардын акысы болуп, ал кишинин көзү өткөн мына 12 жыл болуп кетти. Бир эскирген киши жок. Убагында бир тасма тарталы деп тиги ким министр болуп турганда Султан Раев министр болуп турганда аракет кылдык эле, анан ошол болбой калып, баягы жазган сценариим, материалдарым бар экен бир аз. Бирок ал 30 мүнөттүк тасмага жетиштүү болбой атат да. Анан ушундай проблемаларда бул жана сурап атпайсың, муну ким жазаш керек деп. Муну мамлекеттик деңгээлде жазаш керек. Россияны көрүп атпайсыңбы? Актерлор өтүп кетсе, же бир юбилейлер болсо, архивден көтөрүп чыгып, бир кездерде ойногон спектакльдер, тарткан кинолору, ошол процесстер, ошондо ойногон актерлор, ошонун баары көрсөтүлүп атпайбы? Бизде бул чоң проблема, бул чоң көйгөй. Биз өткөндө Асан Кожобайке, мен сизге чалсам телефонуңузду көтөргөн жоксуз, ошо чакырайын дегенбиз да. Бизде дагы бир телевиденияда башка дагы программалар бар. Ошол программада биз ушул маселени көтөрдүк да. 30 жылдан бери, мисалы үчүн, мамлекеттен жакшыбы жаманбы акча бөлүнөт. Ал канча сом экенин эсептебей эле коелук, бирок жакшыбы жаманбы бөлүнөт да. Бирок ошол акчаларга көбүн эсе автордук кинолор тартылып кетет экен да. Автордук кино деген бул эмне? Бул эркин темадагы, өзүнүн көз карашындагы бир темаларды режиссерлор көрсөткөнгө тартканга аракет кылат. Бул дагы жакшы. Бирок мамлекеттин акчасына, менимче, мамлекеттик
кызыкчылык туугурган. Ошонун ичинде мына мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнө салымын кошкон тарыхый инсандардын бейнелерин чагылдырган фильмдер тартылыш керек да. Мамлекет ошон үчүн бөлүп атат да. Мен мисалы үчүн мен да режиссермун. Бирок менин жеке оюмдагы, көз карашымдагы фильмдердин мамлекетке канчалык деңгээлде пайдасы бар? Бул өзүнчө маселе. А бирок сиз айткандай жанагындай тарыхый инсандар, режиссерлор, саясий ишмерлер, тарыхый ишмерлер, инсандар жөнүндө атайын буйрутма катары келечек муун үчүн, тарых үчүн, архив үчүн тартылыш керек болчу да негизи. Туура айтасыз, менимче мен деле ошентип ойлойм. Негизи бул ошол биздин маданият министрлигинин же болбосо ошол маданият тарабын. Мейли бул эми бул өзүнчө чоң. Мындай экен да. Бул эгемендик алгандан бери мен таң калам. Маданиятка көңүл бурулбай калган. Мына азыр жаңы президентибиз келип айтып атат, маданият көтөрүл деп. Кайсы улуу мамлекет маданияты жок улуу болот? Ооба да. Маданият бирөө конок келсе деле биринчи маданиятың алып чыгасың тамак ашагандан кийин. Анан кийин маданият деген элдин тарыхы, жүзү. Ооба. Ошону менен сыймыктанабыз, ошону менен көрсөтөбүз. Анан эгерде маданиятка көңүл бөлүнбөсө, байкуш артисттердин бир алган айлыгы азыркы мына бүгүнкү күндө баа өсүп атат, кантип жашашат? Туура. Ошол убакта чиновниктердин айлыгын көрүп атабыз. Жанагы кара өзгөй, бачкөз коррупционерлердин азабынан элди итке мингизип коюшпадыбы? Эмне деген заманга келдик? Бул деген кыргыздын тарыхында мен азыр таң калам. Мындай учур болбоптур да, элин тоногон. Бизде сплош рядом тоноп атпайбы? Тоногонду дагы, чиновниктер акчага жашаган жок айлыгына. Алар тоногон акчага, тоноп аткан акчасына жашап атышат, байып атышат. Жок, мен таң калганым кичине уят деген, анан бир жүрөктө бир кыргызмын, элим, журтум деген сезим болуш керек да. Демек жок да. Жок. Кантип мен бир эмелер таң калдым, бир бала бакчаларды приватизация кылып алышып, ошол жерде жашап аткан кишилер до сих пор. Балдардын үйүн, балдарды алып бара албай жүрүшөт көп кишилер. Ошону приватизация кылып алышып жашап аткан кантип беттери чыдайт, мен түшүнбөйм мындай. Адамдын акылдуулугуна дагы, айлакердигине дагы, акмактыгына дагы чек жок экен да, Саңгы Жобеке. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Мен акылым жетпейт, кантип түшүнбөйм деп атпайсызбы? Балдардын бала бакчасы эмес, өлүп аткан адамдын, арбактын үстүнөн акча жасап аткан заманда жашап атпайсыз? Былтыр көрсөтпөдү пандемия убагында, ошол эл кырылып атса ошондон акча табышкан да. Анан эми мейли бул ушундай ойдон калсын. Сиз кыргыз телефильмде иштеп атканыңызга 50 жылдан. Быйыл 50 жыл болду. 50 жыл болуптур. Чейрек кылым деп коет муну. Чейрек эмес, жарым кылым. Ой, чейрек кылым деп 25 жылда айтат да. Жарым кылым болуптур. Жарым кылым. А кыргыз телефильм бул бирден бир кыргыз телевидениясынын алдында дагы эмес. Эриш аркак болуп түзүлгөн ошол хрониканы өтүп аткан күндү эске салып турчу кандайдыр бир чыгармаларды, сиз азыр мына жасап аткан инсандарды тилекке каршы сиз айткандай биз көз өткөндөн кийин жасап калып атабыз да, көзү өтө элекке чейин жасасак болбойбу? Болот да. Кеп ошондо болуп атпайбы? Мына эгемендик болгондо баягы СССР кулагандан кийин киностудия кыргыз фильм жабылып калды. Биз эле калдык. Ооба. Жанагы өзүң билесиң, ВХС деген бир тиги эл деген уже бетакамга тартып атканда бизге ошол араң жетти. Ошону менен токтобой биз тарттык. Мисалы үчүн 91-жылдан берки Кыргызстандын тарыхы, кыргыздын маданиятынын тарыхы биздин архивде сакталып турат. Кыргыз телефильмден. Кыргыз телефильм. Ал убакта кыргыз фильм кийин эле жанданды да. Ошондо дагы жанагы таланттуу балдарыбыздын эмеси менен.
ага эч ким көңүл бөлбөгөн эмес. туура. Анан кийин биз ошо бир кызык нерсени айтайын. 50 жыл болду деп атпаймынбы işte. Биз ошо кыргыз телевидениясынын эмесиндебиз. Алдындагы эмеде алар айтат, силер киночуларсыңар дейт. Тиги киночулар айтат, силер телевизион жүктөрсүңөр дейт. Кичине экран. Анан ортодо биз жөнүндө, биз тартып аткан кинолор жөнүндө, биздин алып аткан сыйлыктарыбыз жөнүндө бир эч мындай чугушпайт. Мына кыргыз киносунун 80 жылдык улуу тарыхы бар да. Ошолорго бизди кошпайт. Мен деле эки жака чыгып фестивалдарга барып келем, приздерди алып келем, дипломдор бар. Биз жөнүндө сөз кылышпайт. Мен ушуга таң калам да. Эми реформа болсо жана медиа холдинг болсо, биздин да тагдырыбыз азыр мындай элинип турат го. Же өзүчө бир структура болуп кетебизби? Билбейм, бирок бизде чыгармачыл балдарыбыз өстүрүп атабыз. Мына Геннадий Садырович Базаровду билесиң өзүң. 80-ге чыкты. Ошол киши биздин флагманыбыз, туубуз да. Анын артында биз келатабыз, бир 6-7 киши телефильм уюштургандан бери эч жака да кетпей, ушул жерден өзүбүздүн ишибизди кылып, кыргыз телевидениясына биздин кинолор ошол экранга кетет да. Ошолор даярдап беребиз. Бул кыргыз телефильмде көп адамдар иштеди. Улан Токонбаев иштеди. Улан Токонбаев ошо уюштурган киши болчу. Биздин 50 жылдык тарыхыбыз 18 жылы 50 жыл болмок. Жанагында эмелер менен 50 жылдык тоюбузду да бере албай калдык. Но пандемиянын жага чейинки. Себеби биздин үй бүлөбүздүн учуру КТРдин эмесине туура келип калат да. 80 жылдыгына юбилейине. Анан кийин алар көмүскөдө калып kalат. Бирок Асан Кожобек, бул таарынчыңызды бул эске ала турган нерсе да. Чындыгында эле ошондой. Телевидениячылар ойлойт сиздерди киночулар деп, киночулар ойлойт сиздерди телевизионщиктер деп. Бирок муну ушинтип түркөйгөн адам ойлонбосо, негизи кыргыз киносунун башаты, кыргыз телевидениясынын башаты дагы документалистикада турат. Биринчи кезекте кыргыз, эми биз аны айткандан уялбашыбыз керек, бул чындык да. Биз жана тоодон түшүп, койдун артынан жүргөндү токтотуп, кичине билим алып, камера эмне экенин, кинотеатр эмне экенин түшүнүп баштаганыбыздын эң биринчи немеси эле документалистика болгон. Туурабы? Тарыхты карасак ошондой да. Андан кийин радио, же биринчи радио беле? Биринчи радио болгон. Радио болгон. Андан кийин документалистика, андан кийин барып, анан кино, телевидение деген искусстволор андан кийин сиңген. Демек, кыргыз керемети болобу, же бүгүнкү күндөгү жетишкендик болобу, жетишпегендик болобу, баардыгы тамыры кыргыз телефильмде жатат. Билген адамга. Эң биринчи телефильм ушу телевиденияда тартылган, Балташкаевдин Алымкан деген. Ооба. Ал тартылганы мына 80 жыл болуп калат го. Жана Доронбек Садырбаев ойноп. Балташкаев биринчи кыргыз телережиссерлор. Биринчи кыргыз улутунан чыккан биринчи күчтүү телережиссер болгон. Анан кийин мындайда биздин чыгармалардын баары КТРдин продукциясы ошондон кетет. Мындай чоң экрандарга чыга албайбыз да. Илгери 16 мм деп койчу беле, 8 мм беле, ошо жанагы. 16 болчу, Ошол убакта бизде телефильмде 180дей киши иштечү. Биздин структурада бүт операторлор, монтаж, проявка деген баары бизде болчу. Транспорттун баары. Анан жана союз кулагандан кийин ал структуралардын көбү жоюлуп, анан телевиденияга биригип кетти. Биз азыр бир 10-15 эле киши калдык, себеби бүгүнкү күндө штатты кыскартып эле келатат, бизден продукция сурашат, тигип тартып. Анан мына ушул күнгө чейин телевидениянын программасын карасаң, кыргыз телефильмдин эле тасмалары, даректүү тасмалары болобу,
көркөм тасмалары боло ошо эфирди толтуруп турат да. Анан биз бир убакта маселе көтөрдүк. Бизге акча бөлгүлө. Биздин баягы сериалдар тарталы. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыз сериалдарын тарталы десек, ошону дагы чече алышпайт. Мына себеби биздеги операторлор, режиссерлор баардыгы ВГИКти бүткөн, мен Ленинградты бүтүп келдим. Биз сериал тартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Туура. Бир жолу тартышты эле, жана Зарина менен Канатты. Жакшы чыккан. Зарина менен Канатты сүйлөштүк. Эми көйгөйлөр көп, Руслан айта берсек. Бул чыгармачылык жактагы көйгөй. Турмуштагы көйгөйдү алсак, мен жана айтпадымбы, биз кайда баратабыз? Биздин бир стратегиялык багытыбыз барбы? Чоң максаттарыбыз барбы деген суроолор мени көп түйшөлтөт. Как документалист катарда сизди көбүрөөк түшүнүп болуш керек делишет. Биз мындай экен, биз саясатчы эмеспиз, аналитикпиз. Туура. Чыгармачыл адамдар баарын түшүнөбүз, көрөбүз, эметебиз. Анан таң кала берем да. Биз кайда баратабыз? Ушу улуу эл, кыргыз эли кылымдарды кагыткан улуу элбиз. Ата бабаларыбыз тиги күл болуп, сапырылып, ошондон кайра жаралып, кыргыз болуп ушул убакка чейин бизди сактап келген. Биз жөнөкөй эл эмеспиз. Мен дагы сыймыктанам да. Биз жана көп айтышат, кут түшкөн эл, улуу элбиз деп. Ошонун чындыгы бар. Өзүнүн тарыхыбызды көп билбейбиз да. Мен 18-жылы таштарга жазылган тарыхыбыз деген тасма таптым. Биз ата-бабалар жазуусу жок деп жүргөн биздин жазуубуз бар экен. Илгери аталарыбыз таштарга жазып кеткен. Аны деген окумуштуулар келип алып билбей, жана Орхон Инсейский деп жазып кетишпеди. Кийин белгиленди. Болбосо мында руноподобный письменность деп окумуштуулар билбей. Көрсө биздин аталар жазган таштар экен. Мен Кочкорго барып, ушул тасмада тарттым, айланайын. Эчен кылым мурун ташка жазылган жазууларыбыз, аттары, ким жазганы, эмне менен эмне мааниде жазгандары, сүрөттөр. Бул тарыхыбыз экен. Ошону биз тиги кыргыздары Октябрь революциясынан кийин эле эл болдук десек, биз каганат болгонбуз. Дүйнөнү дүңүрөтүп турганбыз. Биз кырылып, кырып, жок кылып атса да кайра жаралган улуу элдер ошентеби? Улуу элбиз демек. Анан ошону эмне үчүн түшүнүп, азыркы заманда элдин духун көтөрүп, элди, кыргыз элин көтөргөнгө жарабай атышат. Өзүнүн камын ойлоп, адам баласынын пейили бузулбаш керек. Пейили бузулганда ал бүттү дей бер. Туура. Эч нерсе сактай албайт. Эч нерсе сактай албайт. Байлык. Биздин ата-бабалар качан байлык чогултуп, качан дүйнө чогултуп, качан шаарларды курду эле. Табият менен журулушуп жашап, бияка көчүп, элди сактап, жерди сактап. Туура айтасыз. Сиздин мындай да сиздерге окшогон чыгармачыл адамдар, анализ жасаган байкелерибиз, агаларыбыз, чыгармачыл адамдар бар да. Документалистика болобу, көркөм кино болобу, же театр, жазуучулар. Бул сиздин бир жакшы кыска метраждуу фильмиңиз бар. Сокур кемпир көрөгөч. Мейли бизди, сиз өзүңүз айткандай, азыр акчабыз аз болсун, көңүл деле бурулбасын, сокур деп да ойлошсун. Бирок биз жан дүйнөбүз көрөгөч экенин башкалар унутпаса дагы өзүбүз унутпашыбыз керек. Колубуздан келишинче
тарта берелик, жасай берелик, жаза берелик, айта берелик. Сизге Асан Кожо байке чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, келип, дилиңиздеки, оюңуздагы, жүрөгүңүздөгү сөздөр менен бөлүшкөнүңүзгө чыгармачылык ийгиликтер болсун сизге. Мен ошол Соқыр кемпир көргөч дегендеги негизги оюм ушу да, көз соқыр болсо да көкүрөк соқыр болбош керек. Туура. Көкүрөк соқыр болгондо Баары бүтөт. баары өтөт. Рахмат силерге дагы. Айта турган ой, бөлүшө турган көп нерселер бар. Бирок элибиз аман болсун. Эл ичинде элдик жигиттерибиз аман болсун. Кыргыз ошо менен кыргыз болуп келгенбиз. Азаматтарыбыз чыгып ушу элин, жерин, ушу Кыргызстанды бай жерди мен көрө элекмин, көп жерлерди кыдырдым. Мен айтам, тоо таштын баары байлык. Эң биринчи байлыгы суубуз. Нефти түгөнөт, газ түгөнөт. Биздин суулар түгөнбөсүн. Суудай өмүрүбүз узун боло берсин Кыргыздын. Аман бололу. Рахмат силерге. Айтканыңыз келсин.